Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен дейли. Жаңыдан уйкудан ойгонуп атсаңыздар, жакыныраак келиңиздер. Өзгөчө айымдарга өтө сонун сунуш жана кызыктуу маек сонун кеңеш болмокчу. Жакыныраак сыналга чакыралы. Бүгүн биздин куттуу студиябызда дагы коноктор. Баары эле байкап калды болуш керек, экөөбүз колубузга мээлейлерди кийип отуруп калдык да. Демек, бүгүн айымдарга пайдалуу оокат жасаган кол өнөрчү айымдар келди. Бул эмне деп турган болсоңуздар, биз духовкага бышырыктарды бышырганда көпчүлүк учурда майлыктарды, анан колубузга эмне кирсе шашып калып, эмне менен алаарыбызды билбей калабыз го. Мынакей көрсө ушундай бир сонун немелер бар экен. Атайын кол өнөрчүлөрдү бүгүн биз конокко чакырдык. Анткени учурда керектүү айымдарга керектүү нерселерди жасаган айымдар келди. Кимдер деп айткан болсоңуздар, кол өнөрчүлөр Зарина Тикенбаева, ошондой эле Гүлжан Абдиева бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кушак болуңуздар. Таңда маанай жакшыбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, сонун. Иштер жакшыбы? Жакшы, рахмет. Баракелде. Дейли мына ушул ыйык ороз айында да орозоңуздар кабыл болсун дейли. Анан мына кол өнөрчүлүк деп калдык. Негизи мына ушул тууралуу сүйлөсөк, кайсы жылдардан, канча жыл болду баштаганыңыздарга? Бул негизи Супара илгерки ата бабабыздын колдонуп келе жаткан буюму. Буну илгери материалдар, момундай эмелер илгери жок болгондуктан койдун терисин туз себип туруп ташка кактап, анан айран менен ундун болсо кебегин ыштап, бул супаранын процесси 5 күн болгон да, илгери 5 күндө бир супара жаралып келип чыккан. Илгери тегерек формада болгон. Биз кыргыздарда түндүгүбүз тегерек, наныбыз тегерек болуп, биз тегерек нерсени улуу нерсе катары көрүп, мурдагы апаларыбыз, чоң апаларыбыз тегерек формада кылышкан. Андан кийинки биздин апаларыбыз уже 4 бурчтук кылып, өздөрүн ыңгайлаштырып, анан моминтип замандын талабына келип, момундай бизге ылайыктуу жакшы суу өткөрбөгөн, жакшы катуу материалдар чыкканда, биз буну заманбап кылып туруп, шаарга ылайыктап, шаарга эле эмес, азыр биз биринчи шаарга ылайыктап жасап көрдүк, бирок болбой эле айылга дагы аябай спрос болуп атат. Суу өткөрбөгөн деп калдыңыз. Негизи мыкты сапатта экен да, биз дагы кесиптешимди кармап көрдүк дагы, өтө сонун мыкты сапатта. Анан ушул кездемелер каяктан келет негизи? Каяктан аласыздар? Турецкий, Турциядан келет, булар даяр. Анан кийин ушул дактын эле түрлөрү бар, бирок биз именно этно стилди тандадык. Анткени деген буну апасы кийип жасап атканда уулу көрүп, ошол кыргыздын бир эмеси үйгө барсын деген ниетте, ошону кийип тамак жасап атканда, ошону жеген кызы ыймандуу болуп, уулу мыкты жигит болуп чыксын деп, мындай этно кылып кыргыздын этно эмесин кылып атат. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай супараларды тиккен айымдар бүгүн бизде конокто. Негизи кыргыз эли баяртадан бери эле супара колдонгон, анан супарасы бар үйдө ырыскы береке кут болот деп келген апаларыбыз. Анткени супаранын ичинде дайыма ун чачыла турган, ошондуктан анан дайыма апаларыбыз илгертен бери эле супара колдонгон. Анан кыздын себине дагы, кызын узатарда дагы сөзсүз түрдө мыктылап супара жасап берген. Сиздер дагы мына ушул каада салтты унутпай, баягы азыркы тил менен айтканда замандаштырып супаралар тийип жаткан экенсиздер. Анан буга камырды жайсак дагы болобу же жайылган камырды салыш керек? Жайсак дагы болот. Анткени жайганда наоборот удобный болот экен. Анткени мен биринчи өзүм эме кылганда, өзүм колдонуп, унду камырды жайдым да, столго башка матага жайсаңыз камырда түрүлүп кетет. Мында камыр жылбай тегиз бирдей жайылат. Койгондо дагы камыр сууланышып кетпейт, мата хыбы эме болгон үчүн. Анан бети да катып калбайт, бети жабылып, чоң местага көптөгөн камырды батырса болот. Эми сизден сурайлы. Азыркы этапта бул идеянын жаралышы кандай болуп келип калган? Мурун супараны колдонушкан, бирок азыркы учурда бул нерсени биз сүйлөшүп, мындай команда менен дегендей, муну заманбапташтырдык да. Мындайча айтканда, мындай деңгээлде азыркы этапта көбүнчөсү чыгарбайбы, биз мындай көп нерсе неме кылбайбыз, бирок азыркы этапта Бишкекте жашагандар, квартиралары кичинекей болгондор, чоң местен эле мындай экономдош керек болгон таризде биз ушул нерсени чыгарып баштадык да. Бул идея келгенде ушуну кылып көрбөсөк эмне болбойт деген сыяктуу ой менен келип, Гүлжан экөөбүз ошону айтканда, анан Гүлжан ооба деген бул нерсени бүт баарын кылса болот экен, ойлоп турбайбы? Андан тышкары мунун миссиясы эмне болгондо, адамдарга жардам бергим келет деген.
жардам айтканда бул онлайнга чыккысы келгенде мени жолуктуруп калып экөөбүз мындай сүйлөшүп калганда айтты да, мен ушу адамдарга жардам берген миссиям бар деди да. Анан ушул терден айттым да, адамдар болсо этно түрүндө, адамдарга мындай жардамыбыз тийип, ар бирөөнүн үйүнө барып үй жинап бере албайбыз да жардам бергенде. Хотя бы супара кылганда, адамдар камыр жайганда, мисалы үчүн мына карагыздарчы 9 кат болуп атат, еще мунун баарына жана борсокко жаябыз го, сиз деле билесиз. Борсок жайганда биз мончалык жердин баарын ээлейбиз. Тоголок камырлар жайып коебуз. Будай ошолорду мындай эле кылып. Кабатта эле мисалы биринчи кабатына камырды салып, муну жабып, кайра үстүнө камыр кое беребиз. Ошондо кандай болуп атат бул? Мен баягы эркек болуп өзүмдү түшүнбөйм. Эмне себептен бул ошондо бир камыр жайылып, анан үстү менен муну жабып, катыбаш үчүн, Бизде илгери апаларыбыз чоң дасторкондорду жайып, айылда үйдө кенен болгон, дасторкондо ошондой чоң болгондо жайып туруп, камырларды жайып, анан ошонун үстүн майлык бүт нерсе менен жапкан да эми. Үйүндө аларда бар болгон. Азыркы жаштарда андай дасторкон болбой атпайбы? Майлык издешет, аны жабышат. Бизде камырды коесуздар, бетин жапсаңыздар, камыр катпайт. Бири-бирине жармашпайт. Үстүнө камыр коесуз. Кайра эле, үстүм коет, көптөгөн камыр биригет дагы баягы 7 токко жазайбыз го. Мисалы үчүн улам баланы чуркатып алып келе кал, эрте алып чыгып алыпсың, камыр муздап кетет деген тема болбойт. Ушул бойдон эле баягы 7 май токошту койсоңуз, ошону тактага коюп эле казандын башына алып барып, улам алып барып салып, бышырып, свежий бул жактан чыгара берсе. Жаның алып барып. Караңызчы кесиптеш. Муну бул эмне? Бул фартук. Тамак жасагыңыз келип кеткен жокпу? Казанга барып, негизи мырзалар казанда сиздерге. Орозодо кечинде ооз ачканда ушуну кийип, бул жасап берсем. Айта кетчү нерсе, азыркы учурда мырзалар да көп айымдарын алып берип атат. Ким айтканда отзывдар боюнча айта келсек, алгандар мындай эме болуп калбай атат да, мындай жагымдуу. Анткени биз сүрөттөн көргөндө башкача, видеодон көргөндө башкача, көргөндө сапатын өзүңүз деле карап көрсөңүз, сапаттын канчалык деңгээлде. Ошону карап аны мырзалар өздөрүнүн айымдарын алып берип атышат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, караңыздарчы, өзгөчө мырзалар, сиздерге кайрылабыз. Орозо айы деп калдык. Орозо айында кечинде сөзсүз түрдө сонун баягы камырлар менен өзгөчө бир тамак жегиңиз келсе, жубайыңыз. 5 бармак жегиңиз келип атса. 5 бармак жегиңиз келсе, мына сөзсүз түрдө жубайыңыздарга, айымдарга белек кылыңыздар демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде мына ушул этно супаралар боюнча же болбосо кол өнөрчүлөргө сурооңуз, каалоо тилегиңиз болсо, экран астында жазылган номерлерге калтырсаңыз болот. Биз түз эфирде сиздин сурооңузду, каалоо тилегиңизди билдирүүгө аракет жасайбыз. Чалууга болбойт. Жалаң гана SMS билдирүү гана калтырасыздар. Анан эми чындыгында эле керектүү окат бекен, алган адамдар сиздерге канчалык деңгээлде ыраазычылык билдирип жатат же кандай ойлорун айтып жатышат? Чоң апаларыбыз сразу эле звонить этишет экен. Номер меники жазылууда. Анан чалышып эле Гүлжан кызым дешип кайрылышып атат да. Бизге бул ыйык көрүнөт. Биз азыркы жаштар бизчелик деңгээлде билбей калды. Биздин көзүбүзгө ыйык көрүнөт. Ушул нерсени кайрадан жандантырып, азыркы жаштарга чыгарып берип атканыңызга чоң рахмат. Колуңузга береке дейт да. Анан аныкканда бизге дагы күч кубат болуп, сүйүнүп калабыз. Ошондой эле жаштар алат. Алар дагы колдонуп көрүп, аябай жакшы экен. Апама алып бергим келди, апама белек кылгым келди. Бул апамдын сүйүктүү буюм экен. Менден көрө элем мага да жакты деп атат деп. Алган киши жандарын дагы обязательно алып берип атат. Кайра повтор. Обязательно болуп атат. Бирөөнү алып көрүшөт, качествосын көргөндөн кийин кайра ондон кылып заказ. Ошондой болуп атат. Ооз ачарга мен кечинде бир айым чалды. Мен ооз ачар кылып аткам, 15 айым келет. Мага менден бирди алган болчу да. Ошол супараны мен ар бирине белек кылып, Орозонун күнүндө мен ошону ар бир колдонгондо мага да сооп жазылат. Мен бул 2-3 айлык нерсе эмес экен, мен кармап көргөндө 2-3 ай колдонуп эле таштап кое турган. Бул колдонсо 10 жыл колдонот экен. Мен ар бир колдонгондо мен сооп алгым келет деп заказ берди. Ооз ачарга. Күн сайын колдонсо болот да, Ооба. Себеп дегенде күн сайын тамак жасайсыздар да. Анан айрыкча фартугун көбүрөөк колдонобуз дейм күн сайын тамакка. Анан өң өчүп кетпейби? Жок, өң өчпөйт, түлөбөйт. Суудаг өтпөйт. Мисалы үчүн жаш кыздарыбыз деле жууп калат го, астына суу чачырса да суу өтпөйт. Суу тийсе агып эле түшүп калат, бага суу жукпайт. Урматтуу телекөрүүчү, мынакей бүгүн бизде мына ушундай этно супараларды тиккен кол
конокто. Анан алган айымдар дагы ыраазы болуп атыптыр, баягы кубанып сүйүнүп атыптыр. Анан көпчүлүк учурда биз айымдар манты жасаганда аябай жүдөп баштайбыз да. Анткени жаш балалуу айым болгон болсо көбүрөөк жүдөйт. Мантысын жарымын түйүп баштаганда бала сыйлап калса кайра кетесиң, кайра келсең камырларың, кесилген камырларың катып калат. Күйүп кеткен болот тияк. Көпчүлүк учурда манты жасаганда кыйналабыз да айымдар. Мен айым болгон үчүн мен билип атам. Бул көйгөйдү баарында эле бар болуш керек. Манты жасаганда камырларың кеспей, эми 2-3 мантын түйүп бүткөндө эле балаң ыйлап калат, же эмизишиң керек болот, же дагы бир нерсе, же бирөө жыгылат, же бири менен бири ушуп согушуп кетет балдарың. Анан аяка чуркап барып кайра келип манты түйөсүң да. Анан үстүнө сиздер айткандай ар кандай майлык сайлыкты жабасың, же болбосо жабылбай калат, столдун үстүнө коюп койсоң ал жабышып калат. Бул жакшы экен демек. Үстүн жаап коюп эле үстүнө камырларды койсоң боло берет экен. Бул негизи ушул колгап, фартук, мындай камыр жайган эмелер экен. Анан ассортименти дагы барбы? Башка дагы эмнелер бар? Кандай түрлөрү бар? Башка түрлөрүн азырынча жазап эметип атабыз, иштеп келатабыз буюрса. Көбүнчөсүн бизде шаарда эме кылышпайт экен, нанды тандырга жаппаган үчүн баягы ичине ун элеп жасаган айылдагы негизи супарада бул ун турган, ун уюткулуу болгон, анын ичинде камыр турушу болгон. Ошол жасаган камырдан эле бир үзүмүн алып, аны уютка кылып калтырганда береке ырыска ушул уюткубуз үзүлбөсүн деген таризде. Анан ошол нерсени бизде айылдагылар колдонот экен, өздөрүнчө заказ кылып атат, аларга өзүнчө эле тигип жөнөтүп атабыз да. Анан шаардагыларга бул ыңгайлуу болуп атат. Буга ун элесе дагы болуп атат да. Анткени өзүм колдоном. Мен ушуга деле ун элеп, түбүнө түшпөйт. Ун элеп жазап, экинчи жагына камырын, нанды коюп, дагы бир бети менен жаап, ушинтип колдоно берем шаарда деле. Камыр жайганда чыгып кеткен. Анын үстүндө мындай кабаты мындай 9 борсокко анан фартугу болуп аткандан колгабы азыркы этапта белекке берилип атат да. Бул деген мындай айымдарга дагы да ыңгайлуу шарт деп Гүлжан өзү мындайча айтканда бул Гүлжан уз кыз да булчу. Ошол нерсенин баарын кылган кыз. А мен маркетинг жагына бир аз жардам берген адаммын. Гүлжан айым эми буга чейин кандай эмелерди тигип көрдүңүз? Кийимдердиби, же күндөлүк турмушка керектүү оокаттарды тигип элеңизби супарага чейин? 17 жылдан бери тигүүчүлүк менен алектенем. Анан ал жумушка секирип көрдүм, бул жумушка секирип көрдүм. Болбой эле тигүүчүлүктү мен таштасам деле ал мени таштабай эле экөөбүз чогуу эле келип атабыз да. Анан кийин азыр заман өзгөрүп атат, онлайнга чыгып атат. Онлайнга чыгып көрсөм деп тилек кылып, анан бул кызга келдим. Мен онлайнга чыккым келип атат. Мен буга чейин бардык кийимди, мындай айымдардын бардык кийимин тигем да. Көйнөк, костюм, кофта, юбка, любой элечи, шым. Анан мен онлайнга чыккым келди деп бул кызга айттым. Мен элге керектүү бир нерсени тигип чыгаргым келип атат да. Анан экөөбүздүн ортобузда ушундай идея келип жаралды. Заманбап болуп койдук да. Эми атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Айымдардын жашоосун жеңилдетүүдө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Анан алган ар бир айым дайыма силерге ыраазычылыгын билдирип, кубанып, сүйүнүчүн билдирип жүрө берсин. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Эркин микрофон берели теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыздар. Анан каттарда баасы канча сом, кайсыл жактан кантип алабыз деген суроолор бар экен. Буга дагы айтып берип кетиңиздер биротоло. Каттардага Бишкекте турабыз. WhatsApp номерибиз, Instagram баракчабызда бар. Ошол жака эле жазса, биз жеткирип берүүлөр бар регион, шаар ичтерине. Анан мен теле көрүүчүлөргө айтайын дегеним, барыңыздар супара алып, супара деген жөн эле супара эмес, бул илгерки энелерибиз колдонгон биздин ыйык буюм деп айтылат. Береке бар бул нерседе. Берекелүү болуп, үйүңүзгө уют жаратыңыз демекчимин. Эми Instagramдан кантип издейбиз? Инстаграмдан Гүлжан Адиева деп издесеңер, менен Зарина Тикенбаева деп издесе болот. Бул узайым өзү айтып кеткендей эле, бул ыйык супара дегендей эле этина бир нерсе жараткым келип атат, адамга жардам бергим келип атат деген сыяктуу миссиясы менен келгендиктен мага ушинтип калды да. Анан дегенден Гүлжан ушул нерсени ушундай мындай кылбайлыбы дегенде, "О, Зарина, бул жерди мындай кылалы деп мындан идея түштү. Экөөбүздөн ушул нерсе жаралып калды. Анан ушул нерсеге эле биз маркетингди кошуп койдук.
То есть кантип туура сатса болот, кантип туура пайда келтирсе болот, кандай ошол таризде иштеп баштадык. Ооба. Бул жагы айтты, обязательно сапат жагында көңүл буруш керек. Анткени биз айымдарга пайдалуу болобуз дегенден кийин бир күн, 2 күн колдонуп ыргытпаш керек. Анан ошол. Урматтуу телекөрүүчү, мынакей бүгүн бизде конокто мына ушундай айымдардын жашоосун жеңилдеткен, анан дагы жада калса тейил эртеден бери эле биздин апаларыбыз супараны уютку деп эсептеп келишкен. Ар бир үйдө супара болгон апаларыбыз кыздарына сепке кошуп берген, жашооң берекелүү, уюткулуу болсун деп жаштайынан супараны баягы кыздарына даярдап себене кошуп берген. Мына ошондуктан бүгүнкү айымдар дагы супаранын айымдарга жашоосуна канчалык керектүүлүгүн билгени үчүн ушул жумушту жасап жаткан экен. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто мына ушундай кол өнөрчүлөр, супараларды тиккен кол өнөрчү айымдар келди. Биз болсо көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда кесиптешим Кубаныч Жантемиров жана мен Жазгүл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болдук. жолукканча, көрүшкөнчө.